Анан кийин пипетка менен мурдуга кое турган болсок, бул полностью гайморитти, ириңди соруп чыгат. Полностью түшүрөт да. Анан бул жакшы аялдар 40 жаш, 50 жаштан өткөндөн кийин ар кандай сийдикти кармай албаган учур болот. Цистит болот, же болбосо сийдик кармаган, неудержание мочи деп коебуз. Ошол кармай албай калган учурда биз товарсыкка сыйпап койсок, сийдик кармалып калат. Көпчүлүгү прокладка коюп, башка кылып ошол сийдик кармай албай калгандан болот го, ошого. Эркектерге бул простатитке аябай жакшы. Простатитке. Жаш балдар төшөккө сийип койгондо, ушул дагы 100% гарантия менен. Төшөккө жакшы. Жаш балдар төшөккө сийип кое берсе, ошого товарсыгына сыйпап койсок, ага жакшы. Жаш балдар температура жетсе, дайра бериштин кереги жок. Таманына сыйпап койсок, температура түшүрөт. Анан эгерде жөтөлсө, пневмония болсо, жөтөлүп, же болбосо мемеден көкүрөгү кыйылдап калса, көкүрөктүн астки тарабына, аркы тарабына сыйпап койсок, бул полностью ушул эмеге дагы жакшы. Анан бул варикозго аябай жакшы. Варикоздо сужение эме кылат дагы, баягы бүт кан тамыры чыгып калган варикоздорго сыйпап кое турган болсок, ошол эмеден сужать этип аябай жакшы кылып коет да. Анан бизде менструация келгенде, аялдарда, кыз келиндерде менструация келгенде бели ооруп, ичи ооруп, баягы таарсык ооруган мезгилде сыйпап койсок, алга дагы жакшы. Анан кийин бели ооруганда, сустав ооругандарга аябай жакшы. Кайсы жери ооруса, ошол жерлерин сыйпаса, биринчи охлаждать этет, музда каба тартат. Аны эметип токтоп коюшубуз керек. Кайра ал кызытып баштайт да. Ысык ооруп алып эметип бере турган болсок, ал кызытат. Аябай жакшы. Муунга, тизеге, кол ооруганга, башкага бүт бар жокко. Кыскасы баштан баштап бутка чейин бүт ооруган жерлерге, даже тиш ооруса, тиштин сыртына сыйпап койсок, бул полностью ошол эмени снимать этет да, бонтучу. Анан кийин кулак ооруса, кулактын сыртына дагы, сырт жагына сыйпасак аябай жакшы. Көздүн алдына жакын койбош керек, көз ачышат, бирок эчтеке зыяны жок. Калган жакта бүт жакка сыйпасак аябай жакшы жардам берет.